Карыз сурап туруңуз. Жакшы адамдар сиздер карыз берип тургула. Күн сайын садака берген соогун аласыз. 100 күнгө карыз берсеңиз, 100 күн ошо карыз берген өлчөмчө садака берген соогун аласыз. Бул риваятта келет бул. Ошон үчүн иншалла процентке болбойт. Аракет кылыңыз. Алла Тааланы албетте дуа кылайлы. Алла Таалам сиздин ушу карыздарыңыздарды Алла Таалам эртерээк кутулганга жардам берсин. Албетте карыз алган киши тияк бияк кылып, кийим кече алып, тияк бияка чачып жеген болбойт. Анан көрө топ карыздан кутулганга анан дуалары бар. Дуаларга бекем болуңуз, истигфар, тоба, ла хаула ва ла куввата илля биллахны көп айтыңыз. Аллахумма кфини би халалика ан харамик ва агнини би фадлика амман сивак. Салатлы хажат окуңуз. Иншалла Таалам жардам берсин. Амин.